Бештапанда иштеген Гүлжигит Сатыбековдун концерттерин алып барып, Кеңештоонун концерттерин алып барып, Кодул иштеген Кодул жигит кол чабыңыздар сактада. Батыр Абакиров, ырчы Кодул, Абакиров, Батыр кол чабыңыздар. Парадис. Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, мекендештер. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен, бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бир кол чапкаңыздар ошончун. Чоңураак туугандар, концерт жагып атабы? Бекер болсо, конечно, жагат да. Күнгө ысып атасыздарбы? Айла жокто эмне кылайын, үстүңүздөрдөн эч нерсе тоса албасам, туурабы? Бир япон менен бир кыргыз сүйлөшүп отурат дейт. Япон менен кыргыз сүйлөшүп отуруп, япон айтат экен: урматтуу туугандар, бар жок нерсени биз ойлоп тапканбыз. Десе кыргыз айтат экен: эмнени ойлоп таптыңар эле? Япон айтат: телевизор, телефон, компьютер койчам бар жогун биз ойлоп таптык. Десе кыргыз айтат экен: биздер ойлоп тапканбыз. Десе япондун крышасы кетип калыптыр. Силер эмнени ойлоп таптыңар? Десе свет туурдаганды ким ойлоп тапты эле дейт экен. Азгандай туугандар, мен бул япондордун ойлоп тапканына эч качан таң калбайм. Азыркы жашоодо таң калышта эч нерсе жок, туурабы? Бирөөгө бир нерсе көргөзүп атасың, жаңылык айтып атасың, башка кылып атасың, эч ким таң калбайт. Бирок мен бир нерсеге таң калам туугандар. Мен бирөө бир нерсени карап таң калса, мен ошону карап таң калам да, эмнеге таң калып атат деп. Бирок таң калыш нерселер көп туугандар. Бизде кыргыздар аганакей көрүп туруп сурайт, же болбосо билип туруп сурайт. Туура беже? Жаңы эле келип, мисалы, концертке келип ушул жерде карап турат дагы, концерт болуп атабы дейт го. Биздин үйдүн жанында бир мектеп курулуп атат эле. Мектеп экенин кошуна балаңдар баары жок билишет. Бир кошуна аксакал бар, нарөт деле сурайт, берет деле сурайт. Балам бул эмне экен? Балам бул эмне экен? Бир күн ушундай жиним келди, айттым: аксакал, Америка базасын алып келип куруп атыптыр дедим. Десем койчу мектепке дейт. Тоо. Өткөндө Гүлжигит акенин концертин алып барат, бир жерде бирөөсү кат берип калды. Гүлжигит байке, сүйүү жөндөрлөрүңүз болсо ырдап бербейсизби дейт. Баягы бир бакалашка жөндөр деп атат деди. Ушундай да бизде тоо калды. Да бир жерде суу сапкал бир магазинге кирип калды. Магазинге кирсем, татынакай кыз турган экен: "Чоң кыз, магазиниңизге афиша илип койсом болобу?" десем, "Иле бериңиз байке, болот" деди. Магазинге афишаны илип туруп, мынандай кайрылсам, аркаман бир бала кирип калды, афишаны полный окуду. Гүлжигит Сатыбеков концерт коет эле. Мени карайт да: "Концерт болобу?" дейт. "Жок, абам жылдык болот эле, ошого илип койдум" дедим. Айрыкча шаардан айлык барып калсаң сурай берет да. Бизде сразу сурай берет: "Качан келдиң?" "Эртең менен эле жок элем го" деп. "Ой, түштөн кийин келдим жана." Жана ак истеп менен сен келдиң" дейт. "Ооба" десең, "Бая көрдүм эле" дегенчи. Мындай нерселер туугандар айта берсең көп. Мен туугандар буларга деле таң калам. Мен көбүнчө мына ырдап аткан ырчылардын ырларына таң калам. Кээ бир ырлар бар да, мындай мага таң калыш сезиле берет. Мына Малика Дина деген карындашым бар, жана Көлдүн жээи деген ыры бар го. Ошону ырдап атканда Динара эже аркасынан чымчык койгон жери бар. Билесиздерби, жана мындай бир текст бар го: "Аз күн калды ай жолугуга". Ошондо Динара эже аркасынан чымчыганда жакшы ырдасаң деп. Мына Бактар экен жана Адина деген ыры, бул жайла ырдалыш керек, мындай Дина деп. Мен ырдап атканда аркасынан бирөө келип чочуп жүргөндө: "Бактина, Дина". Кетип калган. Жакында мен бир уруктум туугандар мындай дейт: "Оорусаңыз таарынам, оорубаңыз" дейт. Элестетиңиздер, эми ооруй турган болсок да бирөөдөн сурашыбыз керек экен да. "Мен ооруйн деп атам, капа болбойсуңбу?" Десе: "Жок, капа болбойм. Эмнеге капа болойм? Оору бериңиз, барып больницага жатып коюш керек экен да." Бизде бирөө ооруп калса, кыргыздарда сурап барат: "Тура, кандай ал акыбалың жакшы, ден соолугуң жакшы?" деп. Аныкы тескери экен да. Ооруп калса туугандар таарынып келбей коет экен. Мен ошол кызга жолуксам айтайын деп жүрөм: "Чоң кыз, сен ырдап эле, медсестра болуп кирип алгын. Киресиң да бир куплет ырдайсың да, оорукчандар бар жок качып кетип калат. Каллаган кроватыңа жатып алып ырдай бересиң." Анан ырчыларды карап отурсаңыздар туугандар, жалаң эле аял затына арнап ырдай беришет. Айнурам, Гүлмирам, Чолпонун бир да кыздын аты калган эмес. Мен ушул убакка чейин келип туугандар, бир кыз бир балага арнап жазган ырын угала экен. Же уктуңуздар беле? Эмнеге ырдап айт дейм да, мисалга бир кыз бир баланы сүйүп калса ырдаса болот да, туурабы? "Мен сени сүйүп калдым жаным эмесели" болот да, туура, болбой турган эч нерсе жок. Анан туугандар, кээ бир ырчылар карап аябай таң калам да. Мына телевизордон көрүп турам да, ырчы кыздар өзүн өзү кармалап ырдашат, биякта недомно болуп кетесиң. Мындай: "Ой жаным, мен сени сагындым, кайда кеттиң?" Жок деди, мен айтып алса туура мындай кармалап турам. Эгер мырдаганда мен коркуп кетем да, ырчыдай келет го мындай. Сайкал болсоң, мындай капталда. Мага көбүнчө Анжеликаны ырдаган жагат. Анжелика ушундай чоң парпыраган көйнөк кийип алып,
чоң ушундай сонун паркыраган көйнөк кийип алып, көйнөгүн бир жакка көтөрүп, кайра түшүрүп, көтөрүп, кайра түшүрүп, дагы жакшы ушул жака көтөрөт, адашып кетип, мына жака көтөрүп алсам эмне болот? Анан бул жалаң эле ушул балдар ырдаганда аял затын айга теңеп, күнгө теңеп, гүлгө теңеп, бар жок нерсеге теңеп беришет да. Эгерде аял заты да ушу балдарды сүйүп кала турган болсо, эмнеге теңейт деп ошого эле күлкүм келе берет. Эгерде мисалы тын аракетте бирөөлөр сүйүп кала турган болсо, көздөрү чоң, анда торпокко теңеп ырдамак да туурабы? Көздөрүң сенин торпоктой жаным, торпоктой да. Же болбосо Абдулдакир Рахман акеде здоровый бирөөлөр сүйүп кала турган болсо, анда букага теңеп ырдамак да туурабы? Букадай жаным, букадай деп. Ошон үчүн болбойт экен да. Негизи жашоодо ушундай экен туугандар. Бир адам сапаты бир адамга жагат экен. Бирөөнүн күлгөнү бирөөгө жакса, бирөөнүн ырдаганы бирөөгө жакса. Мага туугандар арноо концерт алып барган Гүлшан Молдаева эжебиздин үнү мага ушунчалык жагат. Ал сүйлөгөндө мен ошондой кумарланып сонугам. Сонун сүйлөйт го. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге арналган арноо программа концертибизди баштайбыз деп. Караңыздарчы кандай сонун сүйлөйт, Үйүндө деле ушундай сүйлөсө керек. Кокус меймандар келип кала турган болсо, саламатсыздар меймандар келиңиздер, төр жакка отуңуздар. Кызым, телефонуңда эдинисе болсо атаңа чалчы, кайерге жеткизер. Бизге окшоп кыйкырып да урушпайт экен. Оозуңду жап, эмне атасың беле деп айткан. Жакшынан кайра. Эже, былдырбай оозуңузду жап, жакшынан сүйлөңүз айткан. Кайрадан эле концертибизди улантып сиздерге эски ырдын бет ачары Жамгыр төктү аккордеон алып чыгалайын. Азыр аккордеон астына алайын. О. Ире бер. Күнү чыгат.
Чоң рахмат туугандар. Чымчык сойсуда касап сойсун. Дордойдун генеральный директору Эркинбек Мамутбаевичке рахмат айталы. Тилек Шермамбетовичке рахмат айталы. Турсун Шарапович деген балдарга рахмат айтып койсоңуздар болот. Бир кол жаап. Ушул концерт уюштуртуп